Сот чечим чыгаргандан кийин ошол соттун чечимин аткаруу үчүн аткаруу баракчасы кабыл алынгандан кийин сот аткаруучуларга ал барат. Демек, ошол соттун чечимин аткарган адам бул сот аткаруучу. Бирок мен ойлойм, бүгүнкү күндөгү сот аткаруучулар институту өзүн актабады. Ошондуктан оюмча жеке сот аткаруучулар институтун кабыл алыш керек. Бардыгы деп айтпайм, бирок мен көп сот аткаруучуларды көрдүм. Тилекке каршы ошол сот аткаруучулар чыныгы жардам бергенден көрө, тескерисинче ошол өндүрүүчүгө тоскоолдуктарды жаратып, бул жериң туура эмес, муну кабыл албайм, минтпейм, тигинтпейм, же болбосо иштерим көп, жетишпей атам деп ишин толугу аткарбай койгон учурлар көп. Конкуренция жок. Демек, ошол өндүрүүчү баары бир мага кайрылып келет деген ойбу же билбейм. Кыскасы, чыныгы ошол карызды өндүрүп, соттун чечимин ишке ашырыш үчүн көптөгөн иш аракеттер керек. Ошондуктан менин оюмча жеке сот аткаруучулар институтун кабыл алып, ким иштейм деген талаптарга туура келген адамга лицензия берип, чыныгы сот чечимдерин аткарыш керек.